Бишкектеги 1-Май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулун кызматтан кетирүү боюнча социалдык тармактарда петиция жарыяланды. Учурда ага 1000ден ашык адам кол койду. Петицияга кол койгондор судья 13 жаштагы кызды зордуктоого шектелип жаткан адамды актап салды. Сот тармагында иштөөгө укугу жок деп эсептешет. Эскерте кетсек, Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева судья Айбек Эрнис уулу Бишкек парк соода борборунун дааратканасында 13 жаштагы кызды зордуктоо үчүн шек саналган 22 жаштагы жаранды кое берип жибергендигин айтып чыккан. Аталган судья кылмыштын курамы жок деген негизде шектүүнү актаган. Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Жогорку сот бул кылмышты иши боюнча айыпталуучу үй камагында экендигин жана прокуратуранын кассациялык арызынын негизинде кылмыш иши анын өндүрүшүндө экендигин билдирген. Жабырлануучунун кыздын апасы судьяны кызматтан алуусун өтүнүп, президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылган. Булак элдик медиа. Дело началось, вы знаете, мындайда, когда вот рассматривал Урмат Токтогонов деген бар, он такой молодец, ошол балачы, он работает в ГСУ, ошол деген выявлять этип, дело готовить этип, аябай жакшы эмеде да ишти карады. И анан прям перед тем, как баягы бүтөөрүнүн астында иш, бүтөөрүнүн астында поменяли нам следователя, как будто специально. И анан второй следователь уже деген, ушел второй следователь, он нам все испортил. Еще такая странность. После вот этого лагеря он устроился на работу, жана КГНУга вахтером. Там же деген первокурсницы, там маленькие девочки. У него явно деген предрасположенность к педофилии. Ушундай бир извращенный бир эмеси, в психике, наверное, какие-то проблемы есть. Он барын Эрнис уулу көргөн. Он четко знал, просто он деген взял, ему сейчас нечего терять. Майдан деген, у него, оказывается, заканчивается вот этот срок судействия. Он просто деньги делал, грязные деньги. И она еще влиятельный, этот, да, дедушка, генерал кем-то, генерал МВД.